Жо, неге чакырдың өзү? Мен түшүнбөй атам да азыр сени. Мен тарт дегенде тартып берип койдум, ана кылып коер дем. Жо, эми суранган башка да, мындай тартып кой деп приказ берген башка да, досум. Кой дегенде оңой эле нерсе го, мындай эле кыргыздын сөзү тартып кой дедим, тура эмес үчүн алдың окшойт. Жо, сен мындай тартып кой деп гуру битетпей жакшыны айт. Ассаламу алейкум, жалпы Москва жергесинде мекендештер. Бүгүн биз Кудай буйрса акырын өзүмдүн жакын достум алдына келип калдым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бек Мырза досум менен тааныш болуп жүргөнүбүзгө көп болду. Аябай сонун жакшы жаңылыктар менен чакырды. Азыр сиздерге кенен кылып айтып беребиз. Кандайсың досум? Жакшы рахмат. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудай ашыйт. Жанагы болор жигит эмне дейт эле? Болор жигит могунан деппи? Ушундай. Кыскасы бул жигит акырын аракетти баштаптыр. Эң бир сонун машиналар чыгарсын досум. Эми жалпы мекендештер менен амандашып өзүң маалыматты бер, анан акырын тарталы. Ассаламу алейкум туугандар. Москва жергесинде биздин кыргыз бир туугандар, кандайсыздар? Аман-сак иштеп жүрөсүзбү? Мен ошо атым Бек Мырза, такси сферасында иштейм. Бул иштегенине азыр где-то 5 жыл болуп калды буга чейин бул сферада. Буга чейин ошо өзүм байкелердин колунда иштеп, ошолар менен өзүнүн билгенин үйрөтүп, ушул убакка чейин алып келди. Азыркы убакта мынакей өзүмчө эми мындай айтканда аракет кылып баштадым. Өзүмчө иш алып. Өзүң сервис ачтың да. Өзүм сервис ачтым. Биринчи машиналарды Кудай буйрса алып чыктым. Секинден Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Туугандар, ушул жерден баса белгилеп айта кетели. Самозанятый деген тема башталганда эң биринчи ушул жигит чыгып айткан. Туугандар, паника кылбай эле койгула. Акырын барып баары бир самозанятыйга өтөбүз деди эле. Мына айтканың туура келип, азыр Яндекс боюнча эле бүт бардыгы өтүп, өтпөстүн башка айласы калган жок. Такси сферасын абдан жакшы түшүнгөн жигит десем да болот. Эми досум, мына машиналар чыгарыпсың. Машиналар боюнча маалыматты айта бер шекеден. Машиналар Белжи, Jelly Coloray'дын эле түрү болгону Беларусияда чыккан себеби ошондон чогултулган бул машина. Белжи деп айтылат, Белжи X50 деп. Объемуна келсек 1.5 турбина менен, комплектация, стайл комплектация. Обычный ушул эле түрдөгү Jelly Coloray'дын могу люктары жок да, той. Буларда бардыгында бар экен. Бардыгында люктары бар да. Бир гана полныйга жетишпегени азырынча электрический регулировка сиденья менен 360 градуска камера гана жетишпейт. Калган бардыгы бар. Ошол гана жетишпейт экен. Жылы канча булардын? Булардын 2024 жылдары. 24. Быйылкы жылаңы чыккан машиналар экен. Караңыздар эми. Мындан канчаны чыгарды? Болду. 4-өн алып чыктым азыр. 4-өн. Азыр бирөөсү келе элек. Эшикте турат алчы. Эшикте турат. Мына көрдүңүздөрбү? Эми туугандар, буку балам дегендер, машина алышым керек эле, өзүм үчүн иштейм дегендер, мына Бек Мырза досуңузга кайрыла бересиңер. Бүт бардыгын чырайлуу кылып алып чыгып коюптур. Машинаны өзүң обзорун кылып бересиңби? Макул кылып берем. Өзүң тааныштырсаң, жакын келип тарта берген. Машина туугандар көрүп турганыңыздар, буга чейин билет болушуңуз керек. Уже Китайдын машиналары Belgi X50 Беларусиядан чогулгандыктан Belgi деп чыгарыптыр. 2024 1.5 объемдогу турбина менен туугандар. Комплектация стайл деп айтылат. Ошо полный айтып кеткендей эле камера менен жана электрический регулировка сиденья жетишпейт. Машинанын ичи мынакей туугандар. Так, көрсөтүп коеюн мен силерге өзүм мындай обзор. Сиденьялар ошо тряпочный туугандар. Ручное управление, подспинка, спинка сиденьяларды машинанын пробегтерин көрсөтөйүн эле. Кече эле чыкты машина, кечеги айдын оформление өткөздүм. Мына 117 деп турат пробеги. Бул Jelly Coloray'д туугандар чыкканына 1 жыл болду, билесиздер. Анан бул машина эми өзүн көрсөттү 1 жыл ичиндечи. Түстөрү өзүнүкү 3 ак түс, 1 мокрый асфальт. Так, комфорт класста жүрөт бул машиналар. Машиналарды көрдүк, комплектациясы аябай жакшы экен. Азыр комфортко жүргөн болсо, бул да жакшы. Азыр комфорт иш аябай жакшы болуп атат деп комфорттогу таксисттер тынбай роликтерин көрүп атабыз. Эми булардын условиялары кандай болот? Ошол боюнча айтып берсең. Булардын условиялары первоначальный взнос 180 миң. Для начала эми хотя бы 150 миң берип баштай берсе болот. Шартына карап эми сүйлөшөбүз деген алжан. Анан 48 айга 75 миңден туура келип атат бул машиналар. 75 миңден. Азыр арендага алсаң деле где-то бир ошол сумманы төлөйсүң. Арендага алсаң деле булар 2700дөн берилип атат. Даже 2700дөн, даже көп төлөп именно Jelly аттуу машиналар 2700дөн берилип атат. Уже бул деген 80 миңге барып калат да. Анан бир суроо пайда болуп атат да, эмнеге булардын бардыгы көпчүлүгү эле азыр баарын карасаң эле 42 ай же болбосо 40 ай деп ушундай 3 жылдан ары чыгарып атасыңар. Мындай 3 жылга чыгарса болобу негизи? 3 жылга чыгарса болот, машинанын өзүнүн кымбат болгондуктан азыр бит машина көтөрүлүп кетти. Анан төлөмдөрү где-то 90-100 миңге чейин барып калып атат да. Анан элементарно эми алган адам
бир жагынан муну төлөш керек, бир жагынан бул жерде жашайт дегенде үй бүлөсүн багат, ошого каратып жана болушунча арзаныраак болсун, ыңгайлуу болсун деп туруп. Жашообузда кете берсин, анан бул жагы да төлөнүп, билинбей убакыт өтүп эртең машина өзүнө калып калат деген ниетте срогун бир аз узун кылып алып чыгып атабыз да. Ошол себептен эле анан башка эмнелери жок. Жашыра турган эмеси жок. Доогор полный бар да, мисалы үчүн келжеде эле көрсөтүп койсок болот, доогор мына мондай чыккан деп элечи. Анан кээ бир эми түшүнбөгөн адамдар ойлойт, булар 3 жылга алып 1 жылга кошуп берип атат депчи. Ошол бардыгында эле көпчүлүк мекендештерде ошондой суроо пайда болот. Ошондой ой көп болуп атат. На самом деле по факту кымбатын айынан ушинтип узун кылып алып чыгып атабыз да, чтобы айына төлөм азыраак болсун. Кыйналбай төлөсүн. Кыйналбай төлөсүн. Өзүнүн жана машинесин да айдасын, андан сырткары өзүнүн тиричилигин да кылсын. Ошол жагын ойлонуп турганбыз да, баарын тегиз алып кетсин деп. Көрдүңүздөрбү? Тапшырып койбосун кайра деп. Бизге тапшыргандан булган вообще мындай выгода жок да, минус да токачы, то есть дагы бирөөгө беришиң керек, тем более пробег айдалып калса, аны албай кыйнайт дегенде. Лучше бир адам алып, айын ошо аренда төлөгөндөй иштеп жүрүп, өзүнүн несин бүтүрүп төлөй берсе өзүнө. Кыскасы, эми Бек мырза мындай кылалы. Азыр сенден мисалы ушу машинаны выкупка ала турган болсо, биздин өзүбүздүн мекендештер бардык договор ачык болобу? Ачык болот. Эч кандай жашыруун, наркы беркиси жок. Могу машиналардын светине көпчүлүк ойлойт да, мисалы машинанын өзүнүн свети ак болсо эмнеге сары чаптап койдуң дейт. Буларга да жооп бере кетсең, эмнеге сары чаптап койдуңар? Бул лицензия алыш үчүн именно. Азыр могу 2023-жылы сентябрдан баштап жаңы закон түшкөн. Лицензия алыш үчүн именно пропискаң Москва же Московская область болуш керек. Ошол себеп, если Московская область болсо, ага эмне кылса, белый желтый серия менен лицензия алса болот. Менин компания Москвада, өзүнүн адресим. Ошол себептен лицензия алыш үчүн сарыга кылганбыз да. Бардыгын сары кылыш керек. Сары кылыш керек. Ансыз ала албайбыз. Андай бир краскасынан наркы беркесинен коркунучу жок негизи. Краска заводдон чыккан бойдон үстүнө алып келе чапталды да, мындай айткандачы, сразу эле. Болду, мына көрдүңүздөр, эч ойлонбостон, кыжалат болбостон келип Бек мырзага байланышыңыздар, чалыңыздар, Кудай билсе экранга адресин жазабыз, телефон номерин жазабыз, чалып байланышыңыздар, тактаңыздар, условияларын кандай кылсаңар болот. Мисалы, первоначальный взнос 180 миң деп атабы, чалып мисалы 100 миң бар эле, буягын бөлсөк болобу десеңер, мүмкүн анда жол жобосу бар, Конечно, өзүңөр мындай жана сүйлөшүп ыргын тапса болот деген. Ыргын тапса болот, мына. Эч кыжалат болбостон чалып бересиңер, полный жоопкерчилик Бек мырзада болот. Бек мырзанын мына жерде сервиси дагы бар. Бул сервисти ачканга чейин биягында деле иштеген. Эч ушул жерден кетпеди да. Канча жылдан бери жүрөсүң ушул жерде? Ушул даректе. Акыркы 3 жыл ушул жерде болду. Мына 3 жылдан бери ушул жерде. Мен буга чейин да келип таткан элем бул жигиттерди. Азыр мына карасаңыздар, дагы деле ушул адресте жүрөт. Демек мындай бир местасын өзгөртө берген балдардан эмес, кыскасы эч кыжалат болбостон жоопкерчилигин ала турган бала. Келе бересиздер, кайрыла бересиздер. Келе бересиздер, ушу биздин автосервис да бул жерде, парк да ушул жерде. Ар кандай мындай түшүнүксүз суроолор болсо берсе боло берет. Такси бересин жүргөндүктөн маалымат эми көп эле да, Кудайга шүгүр. Анча билип калдык. Анан азыр эми ушул жерден айта кетели. Мисалы азыр жаңыдан келип таксиге чыгам, же болбосо таксиде бир жыл, 2 жыл иштеп жүргөндөр, анан самозанятыйга өтө элек балдар бар азырчы биздин мекендештердин арасында көп. Ошолор азыр мисалы машинеңди выкупка алса, самозанятый боюнча жардам бересиңби өзүң? Берем, конечно. Бардыгын баягы каякка коёрат, кантип өткөзөт, налогуйду кантип ачат. Ооба, эч кыйынчылыгы жок. Оңой эле нерсе. Даже бизде иненен ала электер бар мисалы. Анда эле оңой эле нерсе. Жол жобосу бар. Конечно, үйрөтөсүң. Бүт нерсе бекер алынат, туугандар. Снилс, иненен баарын бекер алса болот да, мисалы үчүн. Сөйлөн ушу барып 15 мүнөт документ тапшырып коюш керек, болду. Чыгып калат документ. Ошонун негизинде келе берет. Ооба. Сразу регистрация болот, иштей берет. Самозанятыйдын деле андай эле коркунучу жок азыр. Коркунучу жок негизи. Элдин көбү түшүнбөй жана коркот, жок, андай нерсе жок. Бул ошол эле мурку паркта иштеген эле система менен иштейт. Болгону прямой Яндекс менен иштешет дагы, жана государствого налог төлөп калат. Эми паркка айына где-то 6-7 миң комиссия берип атса, ал жака өзүнүн иштешине карата 7-8 миң, 10 миңге чейин налог төлөп калышы мүмкүн. Эми ал өзүнүн иштегенден зависит этет. Кээ бир адам бар, аз иштейт, кээ бирөө көп иштейт. Көп иштегенде, естественно, көбүрөөк берет. Ошол эле, атак башка изменение. Коркунучу жок. Коркунучу жок, ошол эле. Мына көрдүңүздөр, самозанятый боюнча дагы кайрылсаңыздар боло берет. Негизи WhatsApp номерин да жазабыз, ошол жактан чалып сураңыздар. Масса жанагы эмне, анча-мынча радиатор замена, бампер, сампер, кузов ушундай иштерди боло беребиз да. Көрөбүз. Чөңүздөр. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жак биздин уста болотчу. Мастер. Мастер, азыр убакта жумушчу болуп аткан бала ушул. Ошо биздин автосервис ушул жерде, офис бул жакта, экинчи этаж. Экинчи этажда. Ушул жерде. Баары жер бир жерде, парковкабыз дагы, офис дагы, автосервис дагы. Парковкаңар дагы кенен экен, Кенен бул жер. Тем более жана закрытый территория болгондуктан жүрө бересиң да кенен. Ичине киресиң, эч ким келбейт. Эч кандай эмне жок. Машинаны таштап кетсең деле эч ким тийбейт. Машиналарды күрүүчүн ичине салып деле кетип кала беребиз, эч ким тийбейт.
Биякта азыр мына өзүңөрдүн машинаңарда таксопарк да бар да сен, да? Таксопарктан сырткаркы машинелерди да тейлей бересиң. Конечно, келсе тейлей беребиз. Мисалы, май алмаштыра элем деген бар, ходовой части дагы башка, мотор сатып. Келишебиз, кыла беребиз баарын. Бардын жаза бересиңер. Мекендештерге скидка барбы? Азыр ушул жерден Рамазандын атынан келсеңер скидка дегендей бир эме бербейлиби? Промокод кылбайлыбы? Рамазандын атынан деп келсе, конечно, ар бир кылган жумушка скидка кылып беребиз. Скидка кылып бересиңер. Ходовой частине, замена маслосуна дагы эмне бар? Мотор, сатор кыскасы. Моторун эми азыр пока албай атам, постоянно уста жок болгондуктан, но крайний случай ала берсек болот, себеби жа по вызову устам бар да. Ал эми кээде жа срогун көбүрөөк кылып калышы мүмкүн да. Ал бир келип, кээде келбей калышы мүмкүн, ошол себептен. А так калган бардык эмени ала бересиңер. Полный кыла берем калган. Мына урматтуу мекендештер, келе бересиздер, Кудай буйрса. Рамазан YouTube каналынан көрдүк десеңиздер, скидканы кылып берет. Мына кол алышып коелу. Аз баягы жогорку кеңеште да кол алышып койгон мода болуп атпайбы? Биз да кол алышып коелу мына жерден ачык кылып, а? Жакшы экен, сервис уютный. Биз кыргыздар негизи ар дайым жакшы көрөбүз, бийикте отурган. Көрүңөр, бул да офисти бийикке кылып коюптур. Жогорудан карап турат. Жакшы, сонун экен. Ишке ийгилик анда. Саат ошо 10дон баштап кечки саат 9 кээде жумуш болуп кетсе, жана адам келип түнү менен деле бүтүрөсүң. Бүтпөй калат да, бир запчасть жок болуп калып, же ошону табып келиш керек болсо, өзүм инилерим бар, булар бар табып келинче 12-1-5ке чейин даже калып кете беребиз да, мындай. Кыскасы машинаны бүтүрүп анан чыгарасың. Эмне эсин довольный кылып кетириш керек, главное, чтобы ал эртеси күн кайра келиш керек да. Жана бул жерде болбосо да биз эки барганда жүз карашкан, кандайсың депчи. Жоопкерчилик, эң негизгиси жоопкерчилик. Көрдүңүздөр, ар бир иште жоопкерчилик менен жасаган бул жакшы. Даректери боюнча да айта кетсең, адресин кандай болот? Дарек ушу Дорожная улица 3, корпус 19, строение 1. Бул жерге келгенде шлагбаум болот. Ал жер свободный эле вход. Если жабык болсо келип токтосо ачат. Ошол жерден киргенде эле 20-30 метрден кийин эле жана пололорду көрөт. Астында пололор чизилип турат го. Ошонун астынан бурулган эле биринчи эле поворот болуп калат экен, а? Биринчи эле. Здание бүткөндө биринчи повороттон солго бурулса эле силерге кирип келет. Биздин биринчи ошо гараж биздики да. Мына көрдүңүздөр, мекендештер, кайрыла бересиздер. ВУК боюнча машина издегендер да болсо, мына Бек мырзанын өзүнө кайрылыңыздар, өзүнүн личный номерин жазабыз. Ошол жактан кенен маалыматты алыңыздар. Кызыккандар үчүн жакшы кылып условияларын түшүндүрүп, жакшынака кылып шартындагы басындагы келишебиз дейт мына. Келе бересиздер ушул жерде кызматтабыз. Элдин кызматы. Болду, рахмат. Аман туруңуздар мекендештер. Assalomu alaykum, жакшыңыздар. Жо, неге чакырдың өзү? Мен түшүнбөй атам да азыр сени. Мен тарт дегенде тарт берип койдуң, эч болбойт деп эмне болмок элем. Жо, эми тарт дегенде сен машинени тарт дедиң, анан келип алып туруп сервисти кошуп тарт дейсиң. Мындай сенасы башка болот да, сен мындай ойлонсоң. Баары эле ошол бир эле видео болот, ошон үчүн тарт берип кой деп атам да мен сага. Бир видео болгондо, мисалы, видеонун машиненин өзүн 5 минут тартсам, сервисиң өзүн 10 минут тарт, 15 минуттага мен сага ошо суммага тартам. Ойлон да өзүң. Эми келген убактың менен ошол эле болот да, ошону алсаң деле болот да. Тарт бер дегенден бир сурангандай кылып кое бер да, эмне анча. Эми суранган башка да, мындай тартып кой деп приказ берген башка да, досум. Сен ошону түшүнсөң? Жем тартып кой дегенде оңой эле нерсе го, мындай эле кыргыздын сөзү тартып кой дедим, тура эмес түшүнөң окшойт. Сен мындай тартып кой деп күрүп этпей жакшыны айт да. Болду анда досум. Давай жүр мындай сервисин көргөзчү биринчи көрөйлү. Сүйлөшүп тарталычы бас. Сен дагы мына бизнести баштадың, мен дагы мындай эми рекламаны тартып баштадым. Экөөбүз мындай урушпай эле эски достугубузду сактап калайлы, макулбу? Хорошо досум. Мындай кол алышып эле тынч эле жүрөлү. Экөөбүз тең чет жерде жүрөбүз, ачыгын айтканда. Эмне дедиң? Мен жерин да. Анан жана достор арасында билесиңер да, жаштыгыңарда урушканда жанагынтип ондай чыпалак менен жараша алайлы дейт го. Урушпай жүрөлү досум, а? Болду досум. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейли айдоочулар, эч кандай пересадкасы жок чек арага чейин барабыз жана чек арадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Кара тизмектен текшерип беребиз жана регистрацияңыз мөөнөтү бүтүп, же базадан чыкпай калса көмөк көрсөтүп алып барып келебиз. Толук маалыматты Дөөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматта.